Саламатсыңарбы? Бүгін біз программирование курсының 5-ші сабағын баштайбыз. Бүгінгі сабақта біз циклдарды өтіп, аларды кантип колдонуш керегин үйрөнүп, жана суроо чыгарабыз. Анда эмесе баштайлы. Цикл деген өзү эмне? Биз программированияда бир эле процесстин, бир эле окуянын кайра-кайра айланып, кайталанып иштегенин цикл деп айтып коебуз. Англис тилинде которгондо loop деген сөз болот. Мен азыр flowchartты колдонуп силерге циклдын логикасын түшүндүрүп берем. Андан кийин C++ ачып, ичине синтаксин жазганды үйрөнөбүз. Цикл жаратыш үчүн эмне керек? Эң биринчиден, цикл жаратыш үчүн бизге шарт керек. Биз өзүңөр билгендей эле кристалл формасын колдонуп шартыбызды жазсак болот. Андан кийин мунун ичинен эки жол чыгып кетет. Биринчи жолу бул ооба, биздин шартыбыз туура деген, экинчиси жок, биздин шартыбыз туура эмес деген. Эгерде биздин шартыбыз туура болсо, биз бул жерге биздин кодубузду жазмакпыз, процессибизди. Анан бул процесстен кийин кайра алып барып туруп, биздин шартыбыздын ичине кайра киргизип коймокпуз. Ошондо биздин шартыбыз туура болсо, бул кайра процессти аткарып кайра өзүнө келмек. Эгерде шарт туура болуп тура берсе, бул мындай айланып, ичинен цикл пайда болмок. Ошондо биздин шарт туура болгон сайын циклыбыз иште берет. Шартыбыз туура эмес болуп калганда бул циклдан чыгып кетип туруп, андан ары кетип калат. Муну синтаксис C++да кандай иштейт? Синтаксис деле абдан оңой. Биз азыр негизи программированияда эки луптун түрү бар. Биринчиси while loop деп коет, экинчиси болсо for loop деп коет. While loop кичине оңойраак болгон үчүн биз бүгүн while loop'ты өтөбүз, for loop'ту эмки сабакта өтөбүз. Бирок экөөнүн логикасы бирдей, бирок кичинекей бир айырмасы бар. Кээ бирде биз while loop колдонгонубуз жакшы, кээ бирде биз for loop колдонгонубуз жакшы. Ошондуктан бүгүн биз while loop'тан баштап, эмки сабакта for loop'ты өтөбүз. While loop'тун синтаксиси абдан оңой. Биз жөн эле while деп жазабыз. Бул деген англисчеден которулганда туура болгондо деп которулуп койсо болот. Бир нерсе туура болгондо иште. Ошондо while деп туруп, биз бул жерге шартыбызды жазабыз. Анан шартыбызды жазгандан кийин бул жерге фигурный скобка ачып, ичине биздин кодубузду жазабыз. Биздин шарт туура болгон сайын биздин коддун ичине кирет. While могу эки скобканын ичине кирип, муякта болгон кодду аткарып, анан кайра текшерет. Шартыбыз дагы эле туура болгон болсо кайра иштетет, кайра текшерип, кайра шартыбыз тургондо кайра иштетет. Шарт туура эмес болуп калганда, бул андан кийинки while'дан кийинки жазылып турган кодго өтүп кетет. Бир нерсени айтып кетейин. Токтобогон циклдар бар. Ал токтобогон цикл эмне үчүн болот? Эгерде биздин шартыбыз ар дайым туура болсо, биздин цикл эч качан токтобойт. Ошондо циклдын ичинен эч качан чыкпай калат. Биз циклдын ичинен чыгыш үчүн биз могу скобканын ичине кандайдыр бир жол менен шартыбызды бизге керек учурда туура эмес кылып коюш керекпиз. Азыр мен силерге бир пример берип көрсөтүп көрөйүн. Азыр биз могуларды өчүрөлү. Мынакей. Азыр биз C деген переменныйды жараталы деп элестетебиз. Анан C переменныйын 0го барабарлап коебуз. Биздин шартыбыздын ичине C 5тен кичинекей деп жазып коебуз. Ошондо биздин шартыбыз C 5тен кичинекей. Эгерде C 5тен кичинекей болсо, биздин while'нын ичиндеги кодго кирет. C 5тен кичинекей эмес болуп калса, while'дан чыгып кетип туруп, андан кийинки код аткарып баштайт. Мисалы, азыр баштап көрөлү. Ичине мен азыр C++ деп жазам. C++ өзүңөр билгендей эле C барабар C'ге кошулган 1 болуп билдирет. Ошондо биздин программа башталганда while'нын ичине киргенде биздин C башында 0 болот. Ошондо 0-ту байка 0 деп жазып туруп, 0 5тен кичинекей, анда ичине кирет. C'ге 1ди кошот, биздин C'биз 1 болуп калат. Кайра ичине кирет. C 1 5тен кичинекей, C'ге кайра 1ди кошот, C'биз 2 болуп калат. Анан кайра ошентип 3-4 жолу иштейт. Анан кийин 3 болот, дагы эле 5тен кичинекей болуп 4 болот. Анан бир учурда 5 болот. 5 болгондо биз 5 5тен кичинекей эмес дейбиз. Биздин шартыбыз калп болуп калган үчүн, туура эмес болуп калган үчүн бунун ичине кирбей туруп эле андан кийинки код аткарып баштайт. Анда эмес азыр dev C++ ачылып, ошол жерден иштетип көрөлү. Биринчиден биз библиотекалар киргизели. Include iostream using namespace std integer main and return 0.
Мынакей. Biz birinchi қолданған мисалда эле integer c жаратабыз. Аны болсо 0-га барабарлап коебуз. Анан while деп жазабыз. Кашаны ачабыз, ичинде c кичирээк болсо 5тен деген шарт берип туруп, скобкабызды ачабыз. Ичинде c++ деп жазып коелу. Анан кегиле азыр биз c'ни көргүч үчүн cout деп туруп c'ни көрсөт деп endline айына кошуп коебуз. Endline жакшы көрүнсүн деп анан иштетип көрөлү программабызды. Биздин программабыз 0, 1, 2, 3 деп чыгарып берди. Баары толо иштеп атат. Азыр биз кичине түшүнүктүүрөөк болсун деп туруп, келгиле 1ден баштап 5ке чейин чыгарып бергендей кылып программабызды өзгөртүп коебуз. Ошондо биз c'ни 0дон эмес 1ден баштатабыз. Анан c деген 5тен көбүрөөк, 5тен кичирээк же 5ке тең болсун деп жазып коебуз. Ошондо биздин c'биз 5 болгон учурда деле, ал 5 5ке тең болгон үчүн биздин шартыбыз туура иштеп, cout c'ни көрсөтүп туруп, c'ге 1ди кошуп коюш керек. Дагы бир жолу иштетип көрөлү биздин программабызды. Өзүңөр көргөндөй эле 1, 2, 3, 4, 5 деп баарын туура чыгарып берип атат. Азыр болсо мен силерге абдан популярдуу учур көрсөтөйүн. Биз for же while loop'ту колдогонубузда. Ал деген биз колдонуучудан канча жолу иштеш керек программабыз деп сурап туруп, ошончо жолу иштеткенди үйрөнөбүз. Ал кандай учурда керек болушу мүмкүн? Ал мисалы биз карап көрөлү мондай мисалны. Сандардын суммасын чыгарган программа жазабыз. Мисалы 1, 2, 3 деген сандар киргизсек, бизге программабыз 6 деп чыгарып бериш керек. Анткени 1ге 3, 1ге 2-ни жана 3 кошсо 6 болот. Бирок кээде биз программага өзүбүз канча сан берерибизди айтсак болот. Мисалы азыр биз буларды өчүрүп туруп программабыз канча иштерин көрсөтүп берейин. Мисалы мен азыр бияка биринчи 5 деп жазсам, программам мага 5 жолу киргиз дегенди 5 жолу киргизет мени деп түшүнүп туруп, мага 5 жолу киргизгенге мүмкүнчүлүк берет. Мен болсо мисалы 1, 1, 2, 2, 1 деп киргизсем, мага болсо аягында 7 деп жооп бериш керек. Ошондо мен биринчи киргизген санын ошончо жолу циклым иштейт. Ошончо жолу мен loop ошончо жолу иштегенди билдирип атам. Аны биз кантип жасасак болот? Биз деген биринчи кирген сан деп жазып алсак болот. Кирген деп. Анан биз ошону киргиз деп суранабыз. Кирген деген переменныйды киргиз деп айтабыз. Анан 5тин ордуна киргенди жазып койсок, биздин программабыз ошончо жолу иштейт. Келе азыр эми текшерип көрөлү биздин программа канча жолу иштейт экенин. Мисалы 16 деп көрөйүн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 жолу иштеди. Тура эле иштеп жатат. Андан кийин биз булардын санын кантип чыгарсак болот? Биз санын дагы бир переменный жаратып туруп, барынын суммасын деп жазып туруп, сумманы биз башына 0га барабарлап коюш керекпиз. Андан кийин биз киргизүүчү санды белгилеп коюш керекпиз. Аны мисалы num деп коелу. Анан биздин цикл иштеген сайын бизге num'ды киргизип берет колдонуучу. Анан биз болсо num'ды sum'нын ичине кошуп коюш керекпиз. Ошентип биз суммасын алып алабыз. Ошондо sum плюс барабар num деп койсок туура иштейт. Sum плюс барабар num деген бул sum барабар sum плюс num дегенди эле билдирет. Ошону кыскартып жазып койсок болот. Ошондо биз цикл иштейт. Sum'дын ичине num'дын баарын кошуп чыгабыз. Анан эң аягында болсо биз жөн эле sum'ды көрсөтүп кой деп айтсак болот. Анан биз while'дын ичине c++ деп жазганды унутпайбыз. Анткени биз муну жазбай койгон болсок, биздин код токтобой аягына чейин while'дын ичине эч качан чыкпай иштей бермек. Азыр иштетип көрөлү. Бештен киргизели айталы. 1, 1, 2, 2, 1 деп. 7 деп чыгарып берди. Баары туура иштеп атат. Эгерде биз C++'ды жазбай койгон болсок, биздин циклыбыз токтобогон болуп, түгөнбөс токтобос циклга айланып калмак. Мисалы мен азыр бияка 5 деп жазсам деле, ичине канча сан киргизбейин, менин программам циклдын ичинен чыкпай, бизге сумманы эч качан көрсөтмөк эмес. Ошондуктан цикл токтотуш үчүн
бир шартты берип койгонуна шартты өзгөртүүчү бир нерсени жазганды унутпагыла. Эми эгерде силер токтобос цикл кереги жок болсо, кээ бир учурларда биз токтобогон циклдагы колдонуп калышы мүмкүнбүз. Азыркы келгиле кичине ошол эле суроону оруураак кылып бир өзгөртүп көрөлү. Биз азыр ушул суроого монтип айтып көрөлү. Биздин программа жалаң плюс сандарды эле кош деп. Мисалы 5 деп турсам мен 1 анан минус 4 деп жазсам, мага программам 0 көрсөтүп берет. Анткени биздин биринчи 4 болот, андан кийин 4төн кайра 4 алып салып 0 болуп калды. Азыр биздин программаны ошо минус сандарды биздин суммага кошпо деп шарт берип коюш керекпиз. Анын үчүн биз мурдагы сабакта өткөндө if'ти колдонсок болот. If'нин ичине биз саныбызды киргизгенден колдонобуз. Нам киргизгенден кийин if деп туруп, if деп туруп нам 0дон чоңураак болуш керек деген шарт беребиз. Эгерде намыбыз 0дон чоңураак болсо, анда биз суммага кошобуз ошол санды. Эгерде намдан кичирээк болуп калса, анда бул шарт аткарбай туруп эле сразу сиге 1ди кошуп, андан кийин өтүп кетмек. Азыр иштетип көрөлү программабызды. 5 1 минус 4 чыгып берип атат. Биздин программа туура иштеп жатат. Келгиле азыр дагы бир суроо чыгарып көрөлү. Ал суроо болсо мындай болот. Азыр болсо биз жарым балатты чыгарып берчү программа түзөлү. Жарым балатты деген эмне? Мисалы биз моундай болгон фигураларды жарым балатты деп айтып коем. Мисалы биздин программага 5ти киргизсек, бизге ушундан 5ке чейин барган жарым балатыны көрсөтүп бериш керек. Ошондо акыркы линияда 5 звездочка болуш керек. Эгерде 2 десе мындай эле болот. Эгерде 3 десе дагы бир ряды кошулат. Азыр видеону паузага коюп өзүңөр чыгарып көрсөңөр болот. Аны кантип чыгарыш керек экенин азыр мен көрсөтүп берейин. Башында бизге integer керек. C деген. Биз муну счет integer деп айтып койсок болот, counter деп айтып коюшат, ошон үчүн C. Аны 1ге барабарлайбыз. Андан кийин бизге киргизген деген переменный жазып койсок болот. Биз кирген переменныйды киргиз деп сурайбыз. Андан кийин болсо while иштетебиз. While деген C деген киргенден кичирээк же ал менен тең болсун деген шарт беребиз. Ал экөө тең болсо эмне болот? Биз азыр string переменный жаратып туруп, мисалы атын жылдыз деп коебуз. Ал болсо неге барабар болсун? 1 жылдызга барабар болсун. Бизге жылдызды көрсөтүп бер деп while'дын ичине жазабыз. Анан C++ жазабыз. Иштетип көрөлү. Азыр болсо биз жөн эле программабыз туура иштейт экенин текшериш үчүн бир эле жылдыз чыгарып берсе жетет. Мисалы 5 деп жазсам, 5 жылдыз чыгарып берди. Баары туура иштеп жатат. Биз жылдыздан кийин endline жазганды унутпайлы. Андан болсо эмнени өзгөртүш керекпиз? Биз азыр жылдызды өзгөртүш керекпиз. Жылдызды барабар 1 жылдызга деп коебуз. Бул эмнени билдирет? Бул ошондо жылдыз барабар жылдыз кошулган 1 жылдыздын символу. Ошондо ар бир биздин while иштегенде, loop иштегенде бирден мындай жылдыз кошуп турат. Дагы бир иштетип көрөлү программабызды. Мынакей биздин 1 2 3 4 5 баарын чыгарып берди. Туура иштеп жатат. Андан чоңураак бир сан берип көрөлү. Мисалы 50. Силер көрүп тургандай эле бизге 50 жылдызды жарым балатын чыгарып берди. Дагы суроо чыгаралы. Эмки суроо болсо факториал суроосу. N сандын факториалын чыгарып бер деген. Факториал деген өзү эмне? Факториал деген бул n-ге чейинки жана n-ге барабар сандардын көбөйтүлгөнү. Мисалы биз n-ди 5 кылып алсак, ошондо биз 5ти көбөйтөбүз 4кө, көбөйтөбүз 3кө, көбөйтөбүз 2ге, көбөйтөбүз 1ге болмок. Ошондо муну
жообу 120. Ошондо 5-тин факториалды 120. Биз ошонун while'ды колдонуп программасын жазабыз азыр. Аны биз кандай кылабыз? Биринчи биз перемен жаратабыз, integer деген c переменный counter'ды бирге барабарлайбыз. Андан кийин биз киргизиш керекпиз санды. Бул жолу биз n деп коелу. Андан болсо while жазып чыгабыз. While'дын ичине c кичине же барабар n'ден болушу керек. İçine olsa biz ne yapacağız? Azır birinci n'de kirgiziп алалы. N'de киргизип беребиз. Анан болсо сумма деп жазып коелу. Жанакы буга чейинки чыгарган мисалда эле чыгарабыз муну. Бирок биз сумманы 0 барабарлабай 1-ге барабарлайбыз. Эмне үчүн? Анткени биз каалаган ар бир санды 0-га көбөйтсөңөр баары бир 0 боло берет. Ошон үчүн 1ден баштайбыз. Биз c сумманы көбөйтүү жана барабар c'ге деп алабыз. Анан c++ болот. Эң аягында болсо бизге сумманы көрсөтүп кой деп код жазабыз. Могул код силер билгендей эле сумма барабар сумма көбөйтүлгөн c дегенди билдирет. Кыскартылып жазылганда иштетели. Beş жазып көрөлү. 120 деп чыгарып берди. Эмне үчүн сумма 1-ге барабар, анан биздин программа кантип иштегенин көрсөтүп берейин. Программа башында c 1-ге барабар болчу, анан суммабыз 1-ге барабар болчу. While'дын ичине киргенде биздин сумма барабар деп туруп 1-ге көбөйтүп атабыз 1-ди. Ошондо биздин сумма дагы эле 1 болуп калды. Анан c'ни кошкондо c'биз 1 эмес, бизге c 2 болуп калды. Ошондо кайра киргенде биздин программа while'дын ичине молун ордуна 2 деп жазабыз. Анан 2-ге 1-ди көбөйткөндө суммабыз да эмне болуп калат? Суммабыз да 2 болуп калат. Буларды өчүрөйүн. Жол болсо алдына жазып кете берейин. Бизге c бирөөн кошкондо c эми бизде 3 болуп калды. Сумма болсо 2 боюнча турат. Сумманы көбөйтөбүз. Сумма уже 1 эмес 2. Бул 2-нин ордуна 3 жазылат. Ошондо биздин суммабыз 6 болуп калат. c'биз болсо 4 болуп калат. Андан кийин биз 4кө 6-ны көбөйтөбүз. Ошондо биздин сумма 24 болот. c болсо 5 болот. Эң аягында болсо биз 5-ти көбөйтөбүз 24кө. Ошентип 120 деген жооп менен калабыз. Факториалды алыш үчүн ушундай программа жазыш керек. Азыр практика үчүн өзүңөр бир суроону чыгарып көрөлү деп айтам. Өзүңөр чыгарып бүткөндөн кийин гана мен чыгарганын көргүлө. Бул суроо кандай? Анда эмесе биз биринчи переменни жаратабыз. c барабар 1-ге деп жана n переменни жаратабыз. Биз деген n'ди киргизип бер деп сурайбыз. Анан while'да ачабыз. While'дын ичинде шартыбыз болсо c кичине же барабар 10дон деп жазабыз. Анткени биз таблицабыз 10 жолу иштейт, 1ден баштап 10го чейин. Ошон үчүн биз while'га 10 жолу иштеп бер деп жазабыз. Ичинен болсо биз cout деп туруп биздин кодубуз биздин таблицаны карайлы. Биринчи n жазылып турат ар дайым, ошон үчүн биринчи n жазабыз. Андан кийин болсо биз жөн эле string көрсөтүп койсок болот, көбөйтүү белгиси менен. Могул жери экинчи жерим. Андан кийин болсо биз c'ни жазып турабыз. C'ни көрсөтөбүз. Анан болсо биз барабар жагын көрсөтөбүз. Аны биз ушинтип жазып койсок болот. Анын эң аягында болсо экөөнүн көбөйтүүсүн көрсөтүш керекпиз. Ошондо n көбөйтүлгөн c'ге. Аягында endline унутпайбыз, бар жакшы көрүнүш үчүн. C++ деп while токтош үчүн C++ жазабыз. Эми текшерип көрсөк болот. Мисал үчүн 2. Сиз көргөндөй эле 2-нин таблица умножениесин чыгарып берди. Дагы бир мисал берип көрөлү. 8-nin таблицасын чыгарып берди. Баары туура иштеп жатат. Эмне үчүн while loop колдонгон ситуацияларды түшүндүрүп берейин. Биз while loop'ун ичине каалаган шартыбызды жазсак болот. Ошол менен while loop for'дан өзгөчөлөнүп турат. Бир мисал айтып көрөйүн ошону колдонгондо. Биз string жараталы. Ичи болсо текшер деген string кылып көрөлү.
жана name деген string кылалы, атыбызды киргизген. Биз атыбызды киргизип бер деп айтабыз. Анан while'дын ичине болсо мындай шарт коебуз. Текшер деген переменный атка барабар эмес болсо, анда биздин while иштейт. Ичине биз эмне жазып койсок болот? Биз деген ичине монтип жазабыз. Токтотуш үчүн атыңды жаз. Анан endline коюп коелу аягына. Endline. Ошондо биздин программанын ичине биз текшерди киргизсек, азыр мына бул жерге текшерди киргизген болуп калыптырбыз. Бул жерге текшерди киргизебиз. Эгерде биздин киргизген текшер атка, биздин атыбызга барабар болбосо, анда биздин программа иштей берет. Биз атыбызды туура жазмайынча. Башында биздин программа хата көрсөтпөш үчүн текшер деген переменныйды каалаган нерсебизге барабарлап койсок болот. Мисалы, жөн эле пробелге. Эми иштеп көрөлү. Мисалы, мен өзүм атымды жазып көрөйүн. Адил деп. Анан кийин текшерди сурайт бизден. Текшерди азыр мен тер деп жазып койсом, токтотуш үчүн атыңды жаз дейт. Мен азыр да башка нерсе жазып көрөйүн. Дагы эле токтотуш үчүн атыңды жаз деп турат. Мен атымды жазганда гана программа токтойт. Өзүңүз көргөндөй эле биздин программабыз токтоду. Ошондуктан биз while'ды ошол үчүн колдонобуз. Анткени биз while'дын ичиндеги шартына каалаган нерсе жазсак болот. Ал шарт туура болгон сайын ичинде while'дын ичиндеги кодубуз иштейт. Шарт туура эмес болуп калганда ал коддон циклдан чыгып кетип туруп, андан ары уланып кетет. Ошо менен биздин сабагыбыз сонуна келди. Эгерде силерде кандайдыр бир суроо пайда болсо, биздин Telegram группабызга кирип, ал жерден сурооңорду берсеңер болот. Мен силерге ал жерден жооп берип турам. Бул сабак силерге пайдалуу болду деп ишенем. Чоң рахмат. Биз менен туруңуз.